Assalamu alaikum, hoş geldiniz YouTube kanalımızın görücüleri, bizden kattaluvçular, jana şondoy ele жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Biz bugün Ноокат жергесинен силерге салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокаттын центринде турабыз. Жакшы кызматтар чыгат, бул чыгарылышта Саматтан өспүрүм чыгат экен. Кандай өспүрүм чыгат? Чогуу болобуз, бизден алыстабай байкап туруңуздар. Самат маалыматты берет, күчтүү оттарды, өспүрүмдөрдү чыгарып жүрөт. Бул чыгарылыштагы өспүрүмгө чогуу болобуз туугандар, бизден алыстабаңыздар. Самат, ассаламу алейкум. Салам алейкум, Алтак экен. Кандайсыз? Ден сол жакшы, Самат, иштер жакшыбы? Өзүңүз кандайсыз? Көп какпай тиреме муну. Өспүрүмдөн өртү келген окшойт жаныбар, а? Кудай кааласа экен. Бул чыгарылышта Өтө сонун өспүрүм экен. көрүшүп коелук ана, өспүрүмдүн маалыматын берүүдө. Саламат. Ден сол жакшы, иштер жакшы, Самат. Шүгүр экен өзүңүз. Кабак качты өспүрүм экен жаныбар. Бүгүн серьезный өспүрүм келди экен. Эми өспүрүмдүн маалыматыны Самат көрүүчүлөргө берчи, мына көкүрөктөрү дагы алды аркасы бирдей нерсе го. Бул өспүрүм боюнча экен. Жок экен, така көрбөптүр. Малы боюнча така көрө элек экен. Маалыматы боюнча Узундугу да 3 жаш болду. Быштыбы? Бышты, ооба. Узундугу да узун нерсе экен, а? Ооба. Байкап турасыздар. Ой бийик, сындуу, күчтүү. Өрт өспүрүм издегендерге секин. Өтө курчтуу, так. Сүрдүү нерсе го жаныбар. Так. Бул эми 3 жаш бышты. Бышты экен. Артыңкы эки туягы ак экен жаныбар. Ondan tek tuyak ok. Tuyaklarım stakan tuyak dik tuyak eкен. Кара туяк, кара жал нерсе экен. Ооба. Эми бул каяктан келген? Породасы кандай? Өзүң секин көрүүчүлөргө Точно белгисиз, бирок кулундугуда келген. кулундугуна келгенби? Кулундугуда келген. Каяктан келген? Анан бою боюнча бою 1.68 өзүңүз экранга коюп койсо экен. Евро уровеньге 1.68. Уровеньге чыгып атат, а? Метрге бийик. Чат каяктарында көрүп турасыздар. Өспүрүм издегендер Самат менен байланышыңыздар. Кличка койдуң койбодуңбу, Самат? Кличка койдум экен. Не деп койдуң эми? Парламент. Парламент чыгат экен да бул чыгарылышта, а? Ушу секин бастырчы Самат. Илан жолсо мына көкүрөк жамбашын мындай тартышка аракет кылайлычы көрүүчүлөргө. Чат каяктарын көрүңүздөр. Ден соолугуна жеп ичкендер жооп, а? Мына. Ден соолугу сыртында көрүнүп турат экен. Жеген ичкени. Жеген ичкени вообще ачып кетти, зор. Бул азабы ошондой кандай болуп калат, Самат? 5-6 жол минип үйрөтүп койдук. Токтотчу. 5-6 жолу минилген. 5-6 жол минилип үйрөтүп койгон. Бака көрөлөгөн иши кемелери жок. Жок, ака бул. Ден соолугу жылтырап териде турат жеген ичкен, а? Үстүлөрү. Парламент деп койдуң. Парламент деп койдук. Булар ака эми көк жарып эми эниге айдайт да болчу. Тишини ачты, тишини мындай калыс болсун. Калыс болсун ака. Көрүүчүлөргө Төкенен тиши. кашкасы дагы өзүнө жарашкан кабак көрсөтөбү? Так. Россиядан келген ошондо булар? Мына тартып экен. Биз. Так. Көрсөтпөй турчу. Көрсөтпөсө жөн кой. 200% düşecek. Üstünü buzdur da başka tişlerini. Tekşeri olursa bulur. Мынакей көрүп турасыздар туугандар, кайтарчы мына басыгыны байкаңыздар. Парламент деп кличканы коюптур. Өспүрүмдүн курчуну күчтүүсүнү издегендерге өтө курч нерсе окшойт, а? Курчту бу. Курч ака. Буяка бастырчы. Аралашкан эмес да буга. Жеңилди желпидеги. Өтө жеңил. Ушу турушта турчу мына көкүрөктөрүн. Буяка бурчу эми. Тарбиялабаса. Көкүрөгүн дагы байкаңыздар. Алды аркасы бирдей нерсе экен. Өспүрүмдүн өртүн издегендерге экен да бул чыгарылыш, а? Самат. Парламенттин баасына токтололчу. Баасын канча коесуң эми? Сен Ростов ака. Сайга карап эле. Эми bunday нерсе көрдүңүз, тил адам эмес, чыкпай атабыз. Негизи талбай атабыз. Осаян кымбат пул экен да. Айтем баасын кайлы. Азыр Ростов ака бирөөнү үйгө барып туруп 3000 сұраса капа болот экен, бак чип кетти деген да.
Anam bizge жақсы pulga keldi. 7,5 ming koyam. Жакшакча келди. Ооба. 7,5 миң доллар. 7,5 ming dollar. Шүйлөр доставкалар болот буйруса. Болот aka. 7,5 миңге айтылды туугандар. Андыктан Минип көрсө да болот. үстүнө чыгылган. Ооба, үстүгө чыгылган. Экранда көрүп турган номерлер менен байланышсаңыздар болот туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Саламатта калыңыздар. Парламенттин баасынып бышырып алыңыздар.